Спасибо. Уважаемые члены делегаций, дамы и господа, начинается торжественная церемония подписания. Ваше превосходительство, уважаемые главы государств, начинается торжественная церемония открытия стеллы дружбы в точке стыка государственных границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в режиме видеоконференц-связи. Слово предоставляется заместителю премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймону Зиозода. Уважаемый лидер нации, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, уважаемый президент Киргизской Республики Садыр Нургожоевич, уважаемый президент Республики Узбекистан Шавкат Мирамонович, с огромной радостью приветствуем вас в гостеприимном Таджикистане и на точке стыка наших общих границ. В этот светлый день празднования Международного дня Навруз, благодаря вашей политической воле и великой мудрости, мы сегодня являемся свидетелями еще одного исторического события – открытия стели на точке стыка государственных границ трех государств. Навруз – это праздник, который символизирует не только обновление природы и начало весны, но и укрепление связей между друзьями, родственниками, соседями. В нем переплетаются обычаи разных стран и регионов, объединенных общей темой обновления, дружбы и надежды. Позвольте пожелать нашим странам и народам мира, процветания, благополучия. Уважаемые главы государств, Республика Таджикистан готова приступить к церемонии открытия стелы. Разрешаю. Слово предоставляется заместителю председателя Кабинета министров, министру водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Бакыту Эргешевичу Тарабаеву. Уважаемый Садыр Нургожоевич, уважаемый Мали Шарипович, уважаемый Шавкат Миронович, дорогие друзья, позвольте поздравить вас с прошедшим светлым праздником Навруз и священным праздником Ороза-Айт. Сегодня мы присутствуем при историческом событии – открытии символической стелы в точке стыка границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Этот монумент символизирует новую эпоху сотрудничества, доверия и добрососедства между нашими странами после окончательного урегулирования пограничных вопросов. Демилитация и демаркация границ стали возможны благодаря воле уважаемых глав наших государств. Сегодняшняя встреча лидеров и подписание договора о стыке границ закрепляет этот успех. Кыргызстан стремится превратить границы
мосты мира, дружбы и доверия. Желаю нашим странам мира, благополучия и укрепления братских отношений. Уважаемые главы государств, кыргызская сторона готова приступить к церемонии открытия стелы. Слово предоставляется заместителю премьер-министра Республики Узбекистан Ачылбаю Жуманиязовичу Раматову. Ассаламу алейкум. Уважаемый Шавкат Мироманович, уважаемый Эмомали Шарипович, уважаемый Садыр Нургаджаевич. Сегодня в дни Навруза и Рамазана, благодаря вашим усилиям, мы становимся свидетелями важного события укрепления добрососедских и дружественных связей между Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном. На точке стыка границ наших стран за короткий срок возведена стела дружбы высотой 21 метр. Она является символом стремления наших народов к укреплению взаимопонимания, добрососедству и совместному развитию. Это стало возможным прежде всего благодаря высокому уровню доверия и диалога между лидерами наших стран. Уважаемые главы государств, готов приступить к церемонии открытой стелы. Благодарю за внимание. Разрешаю. Ваше превосходительство, уважаемые главы государств. Просим вас приступить к церемонии открытия стеллы в точке стыка государственных границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, символизирующей вечную дружбу трех братских народов. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровду Эмомали Рахмон өзү тосуп чыгып, аба майданда улуттук кийимчен миң улаңгыз куш келдиңиз президентте ырдап турушту. Чакан концерттик программа тартууланды. Андан соң президенттер тет-а-тет форматында сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, анда өлкө лидерлери эки тараптуу кызматташуунун, анын ичинде соода, экономикалык, энергетикалык жана маданий гуманитардык тармактардагы өз ара аракеттенүүнүн кеңири чөйрөсүн талкуулашты. Ошондой эле Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон ратификациялык грамоталар менен алмашкан протоколго кол коюшту. Мамлекет башчылары бул келишим эки өлкөнүн ортосундагы ар тараптуу өз ара аракеттенүүнүн бекем пайдалуу болуп, келечек муундарга саясий жетилгендиктин, боордоштуктун жана тарыхый жоопкерчиликтин үлгүсү болооруна ишенимин билдиришти. Ратификациялык грамоталар эки өлкөнүн ортосундагы мамлекеттик чек ара жөнүндөгү келишимди юридикалык жактан бекемдейт жана чек араны толук демаркациялоо, чек ара инфратүзүмүн модернизациялоо жана чек арага чектеш райондордо ынак кошуналыкты чыңдоо үчүн зарыл шарттарды түзөт. Андан соң мамлекет башчылары президент Садыр Жапаров менен президент Эмомали Рахмон Каса-Миң регионалдык энергетикалык долбоорун ишке ашыруунун жаңы этабын ачып беришти. Видеоконференция байланыш режиминде 500 киловольт Датка-Сукт линиясы ишке киргизүү аземине катышты. Просим вас приступить к торжественной церемонии запуска линии электропередачи 500 киловольт Датка-Сукт. Церемония завершена. Уникальный проект. Особенно для нас. Да. Первый проект.
Андан соң Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын президенттеринин 3 тараптуу жолугушуусу болуп өттү. Алгач мамлекет башчыларынын саламдашуу жана чогуу сүрөткө түшүү аземи болуп, андан кийин лидерлер сүйлөшүүлөр залына өтүштү. 3 тараптуу саммитте сөз алган мамлекет башчысы Садыр Жапаров бүгүнкү иш-чара элдердин ортосундагы маданий жана руханий байланыштарды чыңдоонун жаңы барагын ача турганын белгиледи. Ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрү чөлкөмдүн өнүгүүсүн илгерилеткен ири стратегиялык долбоорлорду ишке ашырууда. Анын бири Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. 3 тараптуу саммит Борбор Азиянын жаңы тарыхындагы жаңы формат. Мында кол коюлган документтер чөлкөмгө тынчтык, бейпилдик жана өнүгүү алып келери белгиленүүдө. Себеби өлкөлөр ортосунда чечилбеген олуттуу маселелер калган жок. Чек аралар такталып, бардык тараптардын кызыкчылыгын тең коргогон мунасага келе алышты. Дал ушул кадам Борбор Азияны геосаясатта ири оюнчуга айланышына негиз болот дешет талдоочулар. Начинается торжественная церемония подписания. 3 тараптуу жолугушуунун жыйынтыгы боюнча 3 мамлекеттин чек араларынын кесилишкен чекити жөнүндө келишимге жана түбөлүк достук Худжанд декларациясына кол коюлду. Мамлекет башчылары бул документтерге кол коюу өлкөлөрдүн экемендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн урматтоону символдоштурган. Ошондой эле Борбор Азияда конструктивдүү диалогтун жана натыйжалуу кызматташтыктын үлгүсү катары кызмат кылаарын баса белгилешти. Жолугушуудан соң 3 өлкөнүн лидерлери 3 өлкөнүн мамлекеттик чек арасынын кесилишине орнотулган символикалык стелланын ачуу аземине катышты. Салтанаттуу иш-чара Хожент шаарынан видео конференция аркылуу өттү. Салтанаттын жүрүшүндө мамлекет башчылары бир эле учурда атайын стендке орнотулган кнопканы басышты. Андан соң Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, ошондой эле Тажикстан Республикасынын жана Өзбекстандын премьер-министрлеринин орун басарлары стелланы расмий түрдө ачып, лентаны кесишти. Бұл жағы үш мемлекет чекараларын мындай тоғошкон жери, мындайча айтканда стык граництер государств дейт, ошолдагы өз макулдашылып жетилип, бүгүн үч президент ошо кол койду. Эми буюрса, мында жогорку кеңештен ратификациядан өткөрүп, анан ушу грамоталарын алышкандан кийин уже биз мына үч мамлекеттин ортосунда чегара толук бүтү десек болот. Уже юридикалык күчкө ээ болуп, ол эч кандай чегара боюнча маселе калбайт да. Ошо негизинен ушундай жумуштар аткарылды. Талдоочулар бүгүнкү иш-чара Борбор Азиянын тарыхында жаңы барак ачканын белгилешүүдө. Бул өз кезегинде жаңы аракеттерди жана чечимдерди талап кылат. Белгилей кетсек, буга дейин президент Садыр Жапаров өзүнүн демилгеси менен бөлүшкөн. Ал Борбор Азияны дүйнө аренасында жаңы деңгээлге чыгарат. Бул бирдиктүү виза киргизүү, мындай интеграциялык аракет Европада бар, эми кезек Борбор Азияда. Акмарал Сабатар, Скелдик Өкүлбеков, Ала Тоо 24, Тажикстан, Худжанд шаары.